болот, акча каяктан чыгат, ошол тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Мен деле башында келгенимде баягы акчаларды көрүп эле ошол акчаны алат экен, машина алыптыр, үй алыптыр, бирок эмне жумуш кылганы үчүн алды деген суроолорум болот эле, потому что эми баягы мен мурда Oriflame иштеп кеткен үчүн мен үчүн Oriflame десе баягы каталог көтөрүп чуркап анан акча табуу деген түшүнөт элем да, и ойлойт элем да эми 30 000 сом акча айлык алыш үчүн канча каталог көтөрүп таратыш керек, эмне кылыш керек депчи. Же болбосо менин тааныштарым, например, мен бул таанышым өзүнүн жумушу бар, балдар менен үйдө отурат, же болбосо тигил таанышымдын күйөөсү жакшы иштейт, для нее это не актуально деп ойлойт элем да. И бирок өзүм ошол акчаны тапкым келет эле да, но конкретно эмне жумуштар жасашым керек, я не понимала да. И особенно новичокторго сиздерге ошондой суроо болот, это вполне нормально. Анан биринчи очередь эмне деп айтмакчымын, вот жаңы эле регистрация болгон болсоңуз, жаңы адам болсоңуз, өзүңүзгө 2-3 ай убакыт бериңиз. 2-3 айдын ичинде бул жерде эмне кылыш керек, кандай жасаш керек, ошол жөнүндө көбүрөөк маалыматтарды аласыз, действия жасайсыз, анан кичине түшүнүктүү болуп баштайт да. А то бизде барга кече күнүн кечинде регистрация болду, анан бүгүн болсо кошунасына чыгып айтып койду, кошунасы ошондой сетевойлор акчаң жок болот, анан банкрот болосуң, же болбосо тиги баягы сетке кирип ушинтиптир деп бир негатив айтып койсо эле, все, жок, у меня не получится, я не могу деп элдин баары качат экен деп сразу все закрывает и уходят, да. Это неправильно. То есть если бир таанышыңар, 2 таанышыңар негатив айтса, же ал таанышыңардын же соседкаңардын, если у нее жизнинде не получилось ошол какой-то именно Oriflame же башка сетевой компанияга кирип иштеп, если не получилось болсо, это не значит, что силерде дагы ошол не получится, да, потому что эми карап көрсөңүз, ал кошунаңыз мүмкүн өзү не знаю, торт жасаганды билбейт десе, это же не значит, что сиз торт жасай албайсыз, да. Либо ал кошунаңыз мисалы үчүн өзү не знаю, үйүн таза шыпыра албаса, таза пылесостете албаса, таза кармай албаса, это не значит, что вы тоже так же делаете, да. То есть бул жерден өзүбүздү бирөө менен салыштырбашыбыз керек, ни в коем случае. Өзүбүздү өзүбүзгө салыштырыбыз керек, да. Себеби азыр ушундай заманда жашап атабыз, бирөөнү ашыкча бир сом дагы бербейт да, бирөөнү ашыкча жылуу сөз да айтпайт да. И мисалы үчүн эгер сиздин балдарыңыздын курсагы ачып кетсе, тууганың деле келип курсак ачып атат, мен могу тамак жей деп бербейт. Ладно, бир жолу, 2 жолу берет, но каждый раз бербейт, да. Же болбосо балдарың жыртык кийим кийип жүрөт экен, же балдарың мектебине, садигине төлөй албай атат экенсиң, мен төлөп койчу деп бербейт. Үй алып ал, үй салып ал деп деле акча бербейт. Эми возможно, если силердин туугандыгыңар ошентип берсе, вам очень повезло, у вас классные родственники. Но большинство случайларда никто никому ничего не даст, да. Ар ким сам выживает как может, да. И бул жерде именно вот бизге окшогон мамочкалар, балдар менен үйдө отурат, мүмкүнчүлүк болбой аткан учурларда вот эч кандай риск жок, чоң акча салбай, балаңды таштабай, күйөөңдөн тил укпай, да, не знаю, можно легко күнүнө 2-3 сааттан балаңдын жанында отуруп, же үйдө, же кошумча жумушуңан отуруп, кошумча айлык же основной жумушуңарга кошумча же болбосо основной жумуш катары өзүңөр каалаган акчага чыга аласыңар. Кимдир бирөөнө 3 000 сом керек, кимдир бирөөнө 10 000 сом керек, кимдир бирөөнө 15 000, 30 000, 300 000 керек да. Ар ким өзүнүн чөнтөгүнө керектүү, ылайыктуу акчаны тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Эми сиздерге вот первоначальный этап тууралуу айтып кетейин, эмне кылганыбыз үчүн бизде акча тапса болот, кантип тапса болот депчи. Мисалы үчүн компания Oriflame'ге келдиңиз деп коелу, недавно эле жазылдыңыз, анан сиздерде мындай суроо пайда болуп атат да, мен жумушумду эмнеден баштайм, эмне кылышым керек депчи, с чего начать вообще мою работу депчи. Анан первую очередь өзүңөрдүн семьяңарга экономить этип баштооңорду сунуштайм. Себеби
мисалы үчүн эми мындай болуп атпайбы? Сиздер регистрация болдуңуздар. Регистрация болгонуңардан кийин силерге компания тараптан 2000ден ашык продукциясы бар, европейский стандарттагы качественный бүт сертификациясы өткөн даяр интернет-магазин ачылып берилип атат да. И биринчи очередь өзүңөрдүн үй бүлөңөр самын, шампунь, сакал кыргыч, не знаю, интим гель, витамин, ошолорду биз базарлардан, Фрунзеден, башка магазиндерден, аптекалардан алып атабыз. И ошол привычкаңарды өзгөртүп, компания Oriflame продукциясын алып баштооңорду сунуштайм. Эмне үчүн? Потому что биринчи очередь компания Oriflame'дин өзүнүн 5 заводу бар. Биз все наши продукции производим мы сами. То есть башка компаниялар деген өзүнүн продукцияларын башкаларга заказ берип анан алып аткан болсо, нет, мы сами производим. Это говорится, что биз өзүбүздүн продукциясынын качествосуна толук түрдө 100% кепилдик бере алабыз. Мы можем гарантировать, что это гарантированный срок годности өтүп кетпеген, до вас ал продукцияны эч ким ачпаган, жыттабаган, сүйкөп көрбөгөн. То есть закрытый, запечатанном виде прямо заводтон алып келип сиздердин колуңарга курьер менен же болбосо почта менен компания Oriflame доставляет. То есть азыр для нас очень важно болуп атат, чтобы биздин продукциясы безопасный болуш үчүн, да, то есть безопасный жагынан 100% кепилдик берилет. Экинчиден сиздерге 20%дан 90%га чейин арзандатууга берилет. Бул деген сөз эмне? Мисалы үчүн каталог бар, каталогдун ичинде кара баа, анан красный баа болуп турат. Ошол кара баадан красный баага чейин 50%, 60%, 65% деп жазып жүргөн болот да. И ошол скидкага дагы силердин консультанттын 20% скидкасын кошкондо бир продукцияны 80, 90, 70, 50% чейин скидка менен алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Базардан көп болсо 5-10 сом түшүп бериши мүмкүн. Ал эми магазиндерден дисконт картаң болсо максимум 3%, максимум 5% скидка кылып бериши мүмкүн. Уходи, говорю. Да, иди, дверь закрой. Вот. И максимум 5-10% скидка кылып бериши мүмкүн да, но нигде нету, да. Распродажа малында барышыбыз мүмкүн, магазиндерде 50%, 70% болуп аткан. Но кандай болуп калат? Срок годности өтөйүн деп калган, жакындап калган, же болбосо былтыркы товарлар, да. Или бывает, что специально цену завысили, да, и потом от этого 70% скидка деп чыгып калгандар да будет. Это просто маркетинговый ход. А bizde такого нету. То есть биздин сүйүктүү люксовый продукцияларыбызды дагы в одном каталоге кымбат чыкса, бул каталогдо 70-80% арзандатуу менен алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Но самый главный то, что ошол зубный пастаны, ошол витаминди алганыбыз үчүн компания айтып атат. Скидка, ладно, везде ала алат экенбиз, но айлык төлөп берем деп атат, премия берем деп атат, бекер саякат берем деп атат. То есть кайсы магазинде, кайсы базарда өмүр бою алып колдонуп атабыз, но никто нам таких скидок айлык берген жок, да, никто нам не дает. А Oriflame дает. Это же умные покупки. То есть азыр биз ушундай жашоодо жашатабыз, умные покупкаларда, где нужно экономить. Эми карасаңыздар, семьяңыз менен сиз 2000 сомго самын шампунь аласыз бир айда. Ошол эле продукцияны Oriflame'ден алып атасыз, сиз 400 сом экономить этип атасыз. Ошондо 10 айда сиз 4000 сом экономить этип атпайсызбы? 4000 сомго алып вы можете что? Новую мультиварку купить, кофемашинку купить, да, либо жаңы 4000 сомго, я не знаю, ну как хотите, но вы можете вот это вот экономить эткен 4000 сомгарды по-другому потратить, да. Вот бул өтө важный моменты, да, на самом деле. Потом второй момент, бывает, эми азыр ушундай болуп калат экен, иногда ошол өзүмдүн үй бүлөмө самын шампунь алганга акча жок, комокторго, базарларга, тааныш билиштерге карызга чуркап атабыз депчи, потому что биздин интернет аркылуу иштеген үчүн командабызга ар кайсы жерлерден адамдар келип атат, шаарда жашайбы, айылда жашайбы, Кыргызстандын бардык өлкөлөрүнөн келип атат. И на самом деле я понимаю, тем более айлыкта иштесе, айлык карап отурганда
акча болбой калат да, и особенно шаарда эч ким бизге карызга бербейт да, но айылдарда вам так повезло, что вам знакомыйлар, тааныш билиштер карызга берет экен да. Но карасаңыздар, эми ал карызга алсаңыз деле аны деле төлөйсүз да. Анан силердин колуңарда бекер интернет магазин турса, өзүңөрдүн интернет магазиниңер турса, эмнеге бирөөнүн магазинине барып карызга тамак жейсиңер? Это как мындай да, өзүңөрдүн үйүңөрдө 5 мешок ун турат, ал 5 мешокту унду алып, нан жууруп, нан жасап жегендин ордуна камокко карызга чуркатасыңар да. Реально ушундай да. Либо тиги өзүңөрдүн үйүңөрдө 1 мешок картошка турса, аны алып жебей камокко чипсы жегенде чуркатасыңар да, ушундай болуп атат да. И бул жерде эмне кылсаңар болот? Смотрите, өзүңөрдүн интернет магазиниңер ачылды, бекер интернет магазин ачылды, 2000ден ашык продукцияңар бар да. Эми каталог, бумажный каталогду алганга мүмкүнчүлүгүңөр болбойт да, электронный каталог бар. Ошол электронный каталогду тааныштарыңарга жөнөтсөңөр болот. Бирок бул жерде да я понимаю, биз кыргызбыз, баарын кармап көрүп, ооз тийип, анан билишибиз керек, то есть бизге каталогду шупать этишибиз керек. Но каталогду регистрация болгондон кийин компания өзү бесплатно берет, первый заказыңар менен. Но эми ал мүмкүнчүлүк болбой атат да. Анда эмне кыласыңар? Просто каталогдун ичинде өзүңөр отуруп алып, продукцияны изучать этип чыккыла. Биринчи очередь өзүңөр изучать этип чыккыла, өзүңөрдөн баштагыла да. Өзүңөрдүн ванный комнатаңар киргиле, эмне жок калып атат, эми жок каларына 1 жума 10 күн калса түгөнсүн деп күтүп отурбай, просто заранее ошону алып койгула. Бияктан заказ кылып койсоңор, зубный пастаңар, шампунуңар түгөнгөнчө уже бул эме өзүңөрдүн заказыңар келип калат. Дальше барып туруп эле колдоно бересиңер. Анан жок калганда магазинге, базарга чуркабастанчы. Анан караңыздар, сиздин интернет магазиниңиз турат. Ошону сиз тааныш билиштериңер менен делиться этишиңиз керек да. Делиться этүү деген эмне? Делиться этүү деген делиться скидкой деп коет. Мисалы үчүн, эгер өзүңүз үчүн самын шампунь алганга 1000 сом чыкпай атат деп коелу, анда эмне кыласыз? Каталогду аласыз. Каталогдун баарын жөн эле жөнөтүп койсоң, тааныштарыңар көпчүлүгү маани бербейт, карабайт, редком случай карашат да. Но кыжалат болбоңуз. Анын үчүн эмне кыласыз? Каталогду ачасыз дагы, мисалы үчүн, эң сонун көп скидка менен эмне бар экен? Мисалы үчүн, ар бир аялга интим гель керек. Не айлана тегереңизде 10 аял жокпу интимный зонасын жууганга? 10 келин жокпу? Конечно бар да. Же болбосо айлана тегереңизде баары тең кирпик чаптаган болсо, ошолордун ичинен бирөө туш колдонгон бирөө барбы? Азыр наверняка ошо кирпик чаптаганга элдер тышкай элек болуш керек. 2 айдан бери салон красотанын баары жабык болуп атышат. Еще иштебей, акча да жок, кичине экономить этиш керек болуп атат. Но арзаныраак 300 сомдук, 400 сомдук тушту алганга даяр да. Же болбосо детский зубный паста, эмне айлана тегереңизде балаңыздын сүйүп алам дегенде акчаны жерден чукуп болсо да таба турган 5 таанышыңыз жокпу? Бар. Бирок аларга сиздин продукцияңыздын, өзүңүздүн зубный пастаңызды, интим гель, тушуңузду айтпасаңыз, каяктан билет алар? Билбейт да. Аларды айтыш керек. Аларга айтыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, бизде готовый информационный чаттар бар. Ал информационный чаттарга күнүгө сонун информация келип атат. Ошону эле аласыз, ошону эле рассылка кыласыз. Же болбосо интернетте Google'га киргиле, все в открытом доступе. Например, сизге омега-3 жөнүндө информация жагып калды. Ошол омеганы скриншот кылгыла каталогдон. Скриншот кылып, мындай лишнийларын обрезка кылгыла. Анан астыңарга кичине энергия, анан ниет салып койгула. Google'дан карагыла, омега-3 эмнеге керек экен? Же каталогдон деле караса, же вообще таппай атсаңар спонсоруңарга чыккыла, же чатка жазгыла, омеганы эмне үчүн ичет деп, анан түшүндүрүп берет. Омега биринчиден зренияга, памятке, иммунитетке, сөөктөргө жакшы жардам берет. Балдарга, жаш балдарга, анан чоңдорго, то есть азыркы биздин каталогдо чоңдорго скидка болот атат. Азыр я уверена, көпчүлүгүбүз эле отуруп эле нервничтетебиз, башыбыз ооруйт, не знаю, аллергиябыз бар. То есть бардык эле ушундай жашоо стресс болгон үчүн, жашаган жерибизде балык көп жебеген үчүн биздин организмге балыктын майы жетпей, витамин жетишпей, кечке телефон, телевизор тиктеген үчүн көздөбүз атышып, кытышып, ушундай эме болуп атат да. Ар бир каждый 2ден 1ден тааныштарыңарда ушундай симптом бар да. Ошентип жазгыла. Көзүң кечке телефон карайсың, чарчап атасың, башың ооруп атабы, унчак болуп атасыңбы? Сага эң сонун сунуш омега-3 GMP стандарт качестводагы сунуштайм деп SMS менен жазгыла да, анан ошону голос менен айткыла. Потому что кээ бир адам картинканы көрүп эметет, окуп түшүнөт.
кээ бирөө голосовойду угуп түшүнөт да. То есть ниет энергия салып жөнөтүп койгула. То есть алып эле ыргытпастан кичине болсо да бир сөз болсо да бир голос болсо да өзүңөрдөн кошуп күнүгө тааныштарыңарга WhatsApp'тан рассылка кыла бергиле. Бир эле таанышыңарга же 5 таанышыңарга рассылка кылып коюп карабады дебегиле. Потому что 5 тааныш ал маани бербейт. Мүмкүн баласы ачып койду, мүмкүн дагы единицасы жок кирбей атат, мүмкүн вообще спамда очередной деп карабай коюшу мүмкүн да. Но караңыз, бүгүн 50 таанышыңызга омега жөнүндө жөнөттүңүз, эч ким унчукпай койсо да эч нерсе болбойт, унчукпай. Анан эртеси күнү интим келген жөнүндө баягы эле 50 таанышыңызга жөнөтө бериңиз. 3-чү күнү туш жөнүндө жөнөтүңүз да, 4-чү күнү, не знаю, буттун шоосу кетирген спрей жөнүндө жөнөтүңүз да. Азыр жай келди, баарын буттары сасы, тапичкелер Кытайлар ушинтип чыгарып атпайбы? То есть ошентип жөнөтө бергиле. Возможно, ага бүгүн керек жок болсо кийин керек болот, маани берип калат. Возможно, таанышың айтат, блин, надоел кылдың, кечке спам жөнөтүп дейт. Же болбосо заблокируйт. Но андан сиз эч нерсе не теряете. Ничего не теряете. Ошентип күнүгө системный жөнөтүңөр, атомдо болуп калат го. Бир күнү все 200 контактка WhatsAppка жөнөтөбүз, баарынан жөнөтүп эч ким унчукпаса, все болбойт экен деп жаап жыйыштырып, мен иштей албайм деп кетип калабыз да. Андай болбойт. Системный күнүгө бирден жөнөтө бергиле. Возможно, ал таанышыңар азыр эме заказ бербеши мүмкүн, но бир айдан кийин бериши мүмкүн да. Я не знаю, когда берет да. Ар бир адам өз убагында бышат го. Баары эле Куликовский торту жактыра бербейт го. Эмне үчүн жактырбайт? Кимдир бирөө сахар болуп жактырбайт, кимдир бирөө аллергиясы, кимдир бирөө азыр таттуу жегиси келбей атат. Кимдир бирөө просто Куликовский тортко акчасы жок болуп атат. Кимдир бирөө просто Куликовский торту ойлогонго эмеси баягы чарасы болбой атат да. Но уже день рождения болуп калды, алыш керек болуп калды, жеш керек болуп калды, Куликовский торт керек болуп калды да. И ушундай болуп калышы мүмкүн. Сиздин деле тааныштарыңызга азыр интим кереги жок, потому что өзүнүкү бар. Же ал ойлонбой эле, но месячный келип баштады, неприятный запах чыга баштады, все, интим гель алыш керек деп атат, и все, как-то информация сизге келген эстеп калат, и все, сизден алыш керек болуп калат да. Же болбосо азыр босоножка кийип жүрөт, эч нерсе болбой эле, жаңы баштады, но бир 10 күндөн кийин босоножка кийип буттарынын аркасы тамандары жарылып ооруй баштайт, и бут крем алыш керек болуп калат, и раз вспомнила, что сиз рассылка жөнөткөнүңүздү, ушунда бут крем бар эмес беле, айтайынчы, пусть мне принесет дейт да. Либо жаңы босоножкалар бутук өйкөй баштайт, ушул жөнөтүп атты эле, ушундан алайынчы, сурайынчы деп анан кайрылат да тааныштарга. Если биз айтпасак, биздин тааныштардын көзү ачык эмес, алар билбейт. То есть мы поняли, да? Эми караңыздар, 50 тааныштарга ошентип күнүгө бирден продукцияны рассылка кылдыңыз, да? И ар бири бирден заказ кылып отуруп, каталог боюнча 5000 сомго заказ топтодук деп коелу. 5000 сомго заказ топтодук, 5000-дин 4000-дин компанияга товардын акчасын төлөйбүз. 1000 сом колуңузга накталай калат. Ал 1000 сомду алып не кыласыз? Мына өзүңүзгө самын аласызбы, шампунь аласызбы, же болбосо эшикке чыгып көйнөккө бересизби, черный кассага аласызбы, же балаңызга кийим аласызбы? Не знаю, как хотите, но так и можете потратить, то есть наличными деньгами. То есть получается, даже если самын шампунь ала турган болсоңор, ушул жерден мурун базардан алып жүргөнсүңөр, карызга алып жүргөнсүңөр, эми ошол интернет магазиндерди колдонуп туруп 1000 сом прибыль көрдүңөр, ошол 1000 сом прибыльди көрүп туруп силер өзүңөргө керектүү вот эмени бесплатный чыгарып алдыңар дейт да. Эми караңыз, если вдруг сиз жаңы келген новичок болсоңуз да, и азыр старттык программага катышып атасыз. Если жаңы эле келген болсоңор, келген күнүңөрдөн баштап 21 күн өтө элек болсо, значит ошо старттык программага катышып атасыңар. Старттык программа деген новичокторго гана берилет, 8000 сомдук продукцияны абсолютно бесплатный аласыңар да. Бесплатный аласыңар, или ал жөнүндө точно маалымат билгим келип атат дей турган болсоңор, сиздердин спонсорлоруңарга кайрылгыла. Мен старттык программага да катышып атамбы, катышпай атамбы деп выяснять этип чыккыла, Хорошо? Эми давайте старттык программаны сейчас я картинку поставлю. Вот смотрите. Старттык программа. Биринчи шаг подарка и экинчи шаг подарка 1 сомго келип атат да. Анан бул старттык программага регистрация болгон күндөн баштап 21 күн ичинде эгер 100 бонус балл кетирдиңер деп коелу. 100 бонусный балл. Это примерно минус-плюс 4,5-5000 сом.
Это вот DC деп койдум, бул жерге скриншот кылып алсаңар болот. DC это дистрибьюторский баа, то есть силерге келе турчу баа. Каталог боюнча 5,5 миң 6 миң сом болот, но минус 20% алганда 4,5 миң 5 миң сомдун заказы болот да. Эми ошону карагыла. Сиз каталог боюнча 5 миң сомго заказ топтодуңуз. 4 миңи тааныштарыңыздыкы, 1000 сом өзүңүздүкү. Ошону менен сиз получается 1000 сом прибыль көрүп атпайсызбы? Ошол прибылиңизге бул жерден өзүңүзгө керектүү нерселерди алдыңыз. И сиз 5000 сом товар оборот жасадыңыз, 100 бонусный балл топтолду, И 100 бонусный баллга стартовый программа боюнча биринчи шаг подарка келди. Биринчи шаг подарка өзүңүз алып колдонуңуз, бирөөгө подарок этиңиз, сатып коюңуз, неважно, но 500 сом прибыль у вас остается. Мына жерде турат 0 сом, 0 сом деп турат. Колго сүйкөгөн, жана денеге сүйкөгөн золотой серия молоко и мёдтун эмеси, бачонок креми, анан самын. Туулган күнгө баратканда 500 сомго торт алып гүл албай, ушуну деле көтөрүп бара берсеңер болот. Зато 500 сомгор чөнтөгүңөрдө калат. Же сатып койгула, же өзүңөр кылыңыз. Ну как хотите. Ну, в общем, 500 сом прибыль ваш есть деп коелу. Потом 500 сомуңузду аласыз дагы кошосуз. То есть 1000 сом прибыль от немедленной продажадан түштү, плюс 500 сомдук подарок алды. Ошондо сиз 100 бонусный балл жасап эле биринчи күндөн баштап, катталган күндөн баштап сиз 1,5 сом киреше таап атасыз. Эгер сиз башка магазинден ушул нерселерди ала турган болсоңуз, наоборот 1000 сомго минус кетмексиз. А бул жерде сиз 1,5 сомго плюска кетип атасыңар. Понятно, личный заказыңарды эгер 100 бонусный баллга жасасаңар. Но 100 бонусный баллга жетпей атса деле вы можете и 1000 сомго, и 2000 сомго, и 3000 сомго каалаган суммада кылсаңар болот. Просто 100 бонусный балл жасаганда вот старттык программаны бекер белекти бере турсам алып калыш керек да. Алып калыш үчүн примерный ушундай мен айттым да. Но компания Oriflame'да выбор всегда өзүңөргө берилет. Дальше вам выбирать. 1000 сом киреше табам, 500 сом шаг подарка алам, албайм, муну өзүңүздөр чечесиздер да. Вот это выбор ваш. Эми караңыздар, сиз 100 эмес 150 балл топтойн деп калдыңыз да, эмне үчүн? Себеби 150 бонусный балл болгон топтогондо силер VIP клиент болосуңар компания Oriflame'ден. VIP клиент да, это башкача. VIP клиент болгондо деген мисалы, бул өз баасы, каталог боюнча 8 миң 9 миңге чейин заказ топтодуңуз. Андан дагы 20%-ын өзүңүзгө алдыңыз. Компанияга товардын акчасын 6,5 миң 7 миң сом төктүңүз. 150 балл топтогон болсоңор, заказ менен 1,5 миң сом прибыль түшөт. 1,5 миң сом прибыльди алып, тоже опять-таки Oriflame'ден косметика крем аласызбы, же болбосо барып башка жерге коротосузбу, но 1,5 миң сом прибыль өзүңүздүкү чөнтөгүңүзгө түштү. Сами решайте, как дальше кыласыңар, Анан баягы шаг подаркаңар келип атат 500 сом. Уже 2000 сом киреше көрүп атасыңар. Анан айттым го силер VIP клиент болосуңар деп. VIP клиент болгон это уже 150 балл жасаган любой консультант, адам жазса дагы, жазбаса дагы айлык алат. И бул жерден новичок болдуңуз деп коелу. 150 балл топтодуңуз, 3% консультант болдуңуз и 2,5 миң сом 500 сом айлык чыкты, минимальный. Но иногда бывает 800-гө чейин ушундай чыгып калат, но минимальный 500 сом дейли. И ошондо 150 балл топтоп, силер 2,5 миң сом киреше көрүп атасыңар. Хотя ушул сумманы базардан, башка жерден, аптекадан витамин алып иче турган болсоңор, силер 2,5 миң сом эмес, минуста болмоксуңар, а бул жерде плюс 2,5 миң сом болуп атасыздар. Анан эртең Кудай буйруса Абдыкадырова Роза же сиздерге ошол кантип оңой 150 бонусный баллымды же жеке заказым топтойм, умный покупатель, немедленный прибыль көрүү тууралуу эртең эфир болот. Ошол эфирден толугу менен түшүндүрүп берет. Же болбосо ушул азыр билиш керек, эртеңки чейин чыдай албайм деп аткан болсоңор, чаттардан жазгыла, спонсорлорго кайрыгыла, менин командам болсоңор мага жазгыла, мен түшүндүрүп берем да. Все открыто. Но эртең сонун кенен эфир болот. Роза жен эфирине сөзсүз киргиле. Мен жаңы келгенимде сиздерге окшогон новичок эле. Мен үчүн деле жеке заказым, жеке өзүмө зумный паста Oriflame'ден алыш кыйын эле. Мен Garnier'дин шампунун колдонот элем. Garnier'дин шампунунан башка шампунь колдонгум келбей, Oriflame
жөнүнгө өткүм келбей атат. Но именно ошол Роза эженин мастер классына барып, үйүмө келип, жанталашып 7.000 сомго өзүмө 4.500 сомго крем алдым, 1000 сомго праймер алдым, 400 сомго туш алгам. В общем, алгам да, өзүмө керектүүнү алгам. Еще мамама дагы алып бергем. Анда Ultimate Lift кичине кымбатыраак эле, 8800 беле. Ошону алып берген. То есть ошон үчүн эртең Роза эженин эфирине даярдангыла. Ким чынында эле умный покупатель 150 баллын оңой жасай турган болсо, үйрөнгүсү келсе ошого киргиле. Ошол Роза эженин мен эмесине мастер классына катышкам, ошондон бери 3 жылдан бери коркпой 150 баллдан түшпөй жасай берем. Вот. Здесь понятно, 2.500 сом прибыль. 2.500 сом прибылибиз түшүнүктүү болду. Эми бул сиздердин жеке жасаган жумушуңар үчүн, но силерге же 2.500 сом эмес. Вы же хотите 5.000 сом зарабатывать, вы же хотите 10.000 сом зарабатывать, Анда давайте мен сиздерге азыр 9%деги менеджердин айлыгы менен салыштырып түшүндүрүп берейин, 9%деги менеджердикин. Сейчас секунду. Вот. 9%деги менеджер. 9%деги менеджер деген ким да? 9% менеджер болуш үчүн командаңарда минус плюс 10 адам болуш керек. Кимдир бирөө 50 балл, 100 балл, 150 балл жасаган, но минус плюс 10 адам. И командаңар менен жасаган товар оборотуңар 1000 баллдан жогору болуш керек. Бонусный балл внутри компанияның içindеги валюта, ар бир продукция бонусный балл считается. И бул жерден өзүңүздүн жеке кылган бонусный баллыңыз эсептелет, анан команда менен жасаган бонусный балл бардыгы суммироваться этип, анан процентный уровеньге, кайсыл уровеньге жараша болсо, ошого жараша айлык чыгат. Башыңарды оорутпай эле койгула, эгер бонусный балл кайсы процентке канча топтош экенин билбей атсаңар, спонсоруңарга, менеджериңерге кайрылга, же болбосо бизнес ап приложенияга кайрылсаңар, ошол жерде жазылып турат. Жеке балың мынча, команда балың мынча, кийинки уровеньге чыгыш үчүн мынча балл керек деп. То есть бул Oriflame'дин жумушунда только ленивый, анан глупый эле өспөйт да. Себеби ушунча даяр инструменттер бар, просто бери и делай. Анан баягы өзүнө ишене албаган, коркок адамдар дагы просто өзүңөргө кичине сабыр берип, кичине аракет кылып койгула да. Аракет кылсаңар, Oriflame'де кичине чүкүрсөң эле берекет түшө берет, ушунусу жагат. Кичине аракет кылып эле койсоңор, берекет болот. Вот. И смотрите, 9%деги менеджер да, бул жерде кичине көрүнбөй калыптыр, но командасы менен 1000 балл топтоду деп коелу. Командасы менен 1000 балл топтоду, өзү 150 балл кетирди да. И бул жерде 2.500 сом, мынакей 2.500 сом бул командасы менен жасаган үчүн, только командасы, ошол командасына 5 адамбы, 3 адамбы, 10 адамбы, канча адам чакырса дагы, ошол астында командасын чакырып, өзү адам жазып, информация берип, үйрөткөнү үчүн компания буга 2.500 сом акча төлөп берип атат, да? Кайсыл магазинде, еще какойсы бир магазинде, тиги өзүнүн магазинине кел, сода кыл, сонункен деп мактаган үчүн айлык берет, только Oriflame'де. Эми караңыздар, бул жерде 150 баллыңызды жасадыңыз, 1.500 сом прибыль көрдүңүз, шак подарка 500 сомду алдыңыз, анан команда менен 2.500 сом айлык чыкты, да? Анан за то, что 150 балл жасаганың үчүн отдельный компания 400 сом бонус төлөп атат. То есть командадан тышкары, прибыльдан, подаркадан тышкары 400 сом бонус төлөп атат, Ошондо сиз командаңызга 3төн жогору адам чакырдыңыз, ал адамдар дагы 100-150 балдан кетирди, алар дагы өзүнүн 1000 сом, 1.500 сом прибылин алды, 3%ке чыгып айлыгын алды, шак подаркасын алды. И ошолорго жол көрсөтүп, ошолорду чакырганыңар үчүн компания айлыктан тышкары силерге beauty case подаркага берип атат, Beauty case'тин чаттарда көрүп атасыңар, видеолордо көрүп атасыңар, успеш старттарда көрүп атасыңар, кайсыл экенин. Beauty case'ти подаркага алдыңар, ал эксклюзивный, сатыкта жок, баасы 3.500 сом, бирок силерге бекер подаркага берет. Ал beauty case'ти сатасызбы, колдоносузбу, белекке бересизби, но прибыль 3.500 сом калып атат. Мен бирок по себе знаю, Oriflame'ге келгенге чейин максимум 2000 сомго эле жанагы Биркендин сумкасын илактап атып алгам, еще күйөөмө дагы бир ай көзүнө түшүп тиги умалайт этип атып алгам да. Но 3.500 сомго сумка алгандан көрөкчө базардан барып эле 500 сом, 300 сомдук эле сумка алып алам. Мен 3.500 сомго бул ишимди, ишин бүтүрөм деп көпчүлүгүбүз эметпейбиз, алгыбыз келбейт. Но компания бекер берип атат, алып калыш керек.
Эми карагыла, в общем, в итоге ушул эмелериңерди эсептегенде 9100 сом киреше көрөсүңөр. 9100 сом киреше. И 9100 сом киреше көрүш үчүн силер эмне жумуштарды жасадыңар? Жөн гана отуруп эле WhatsApp'тан рассылка кылдыңар күнүгө. Рассылкага 5 мүнөт эле убакыт кетет. Голосовой даяр, ошону жөнөтүп койдуңар да. Анан голосовой жөнөтүп койдуңар, бизнес презентацияга адамдарды чакырдыңар, анын спонсоруңар айтты. Силер жөн гана эле чатка эле адам кошо бердиңер да. Анан өзүңөрдүн үйүңөргө керектүү самун шампундарды алдыңар. Болду, ушул эле жумуш күнүнө 2-3 саат эле бөлүп эле кетирген жумушуңар үчүн үйдөн отуруп, ушул каталог бүткөнчө 10 күн бар. 10 күндүн ичинде жыргап 10100 сом киреше таба аласыңар да. Классно же, где еще можно? Азыр 8 саат, 10 саат, 12 саат отуруп айлыкты 5000 сом, 10 000 сом зорго алгандар адам көп, бир ай талпактап эртең менен кечинде барып. А силер комфортный үйүңөрдө, каалаган жериңерде отуруп алып кыласыңар. Анан мынтип жана сүйлөшүп атсам, мен айыл жергесинде жашайм, айыл жергесинде колдоно бербейт, кымбат дейт да. Кымбат по сравнению с чем? С чем кымбат? Просто силер ошо ценностин туура жакшы түшүндүрбөгөн үчүн алар билбей атат да. Если кымбат болсо, пожалуйста, регистрация кылып 20% менен доступный баада ал дешибиз мүмкүн да. Омега-3 1000 сом, 1100 сом болот каталог баасында. Но качествосуна, баласына берген, балдарыбызга берген таасирине ол вообще бекер да. Если ошол омеганы любой мамочкага сонун кылып түшүндүрүп айтып берсеңер, любой мамочка хоть Америкадан заказ кылып тиги $100 алдырып деле ичип атышпайбы? Агыранда 1100 сомдук сонун омеганы алып берет. Просто нужно говорить. То есть сиз барып алып байкуш болуп, каталог жөнөтүп, мынтип умолять этип байкуш болбой атасыз. Сиз информация предлагаете. Информацияны туура сатсак, туура предлагать этсек, анан бизде ишибиз жүрүшөт да. Мне кажется, эртең менен эрте 8-де туруп алып барып, келип, эметкенден караганда телефон аркылуу отуруп алып эле иштегеним жакшы го ушундай. Анан айтат, мен үйүмдө кайненем бар, айылда жашайм, өзүмдүн основной жумушум бар, убактым жок дейт десең, кечке онлайн WhatsApp'та отурат. Онлайн WhatsApp'та кайсыл эмеде отурасыңар, группада жөн эле ушакташып отурасыңарбы? Анан кээде отуруп алып, каяктагы бир спамдарды жөнөтөт да. Я не понимаю, зачем такие спамы отправлять? За то, что ал спамды жөнөткөн үчүн эч ким акча төлөбөйт. Ал подружкаларыңар менен сүйлөшкүлө. Но сүйлөшкөндө вот Oriflame жөнүндө ушак айтып берип көргүлөчү. Oriflame'де эметкиле, продукциясын айткыла, мактагыла, ошол информация кылгыла, акча аласыңар да. А просто эле эки подружкаңа отуруп алып, дагы третий подружкаңар жамандап, же тигини бул алыптыр, бул тигини алыптыр, же коронавирусту сүйлөшсөң, никто вам деньги не даст. А компания вам готова дать, просто нужно информацию давать, да, людям. И то есть, смотрите, азыр адамдар өтө көп рассылкаларды алат, тамактарды деле ушинтип кафелер монтип WhatsApp'ка рассылка жасап, өздөрү клиенттерин доставка кылып атышат да. То есть, мурункудай чоң базарга койгон, шиттерге койгон реклама иштебей калган. Стористериңерге, статустарыңарга, продукция боюнча сонун видео материалдар келип атат чаттарга. Ошону жөнөткүлө, анан өзүңөр бирөөнү күтпөгүлө, өзүңөр деле интернеттен карасаңар болот, YouTube'дан карасаңар болот, открытый доступта. Ошол информацияны таптыңарбы, тымпый отурбагыла. Ошол информациянын сүрөтүн, ошол голосовой SMS-ин чаттарга жөнөтүп койгула, биздин рабочий чатка. Возможно, сиздин алган информацияңыз дагы башка бирөөнө жардам берет да, потому что биз команда менен иштеп атпайбызбы? Бардыгыбыздын бири-бирибизге эмебиз взаимосвязаны, бири-бирибизге жардам кылып, бири-бирибизге акча табышканга жардам беребиз. Себеби команда менен иштеген үчүн, эгер сиздин астыңыздагы адам акча тапканды үйрөнсө, сиз да акча тапканды үйрөнөсүз. То есть, помогая другим, мы помогаем себе. Понимаете? Поэтому вот так вот рассылкаларды пользуйтесь, да? Хорошо, рассылкалар менен разобрались, личный балл менен разобрались, да? Эртең дагы эметебиз. Анан бул жерде силерде суроо пайда болушу мүмкүн да. Вот 2,5 сомду команда менен мен кантип баштайм депчи, кантип жасайм, эмне кылышым керек ал үчүн депчи. И это значит, наша задача начать приглашать.
И кого мы должны пригласить в команду? Вот караңыздар, акча керек деп, но азыр эч кимге не решаете? Акча баарына керек, бардыгына керек. Просто кимдир бирөөнө эдинцага акча керек болот, кимдир бирөөнө үйгө акча керек болот, кимдир бирөөнө коммунальный услугасын, кредитин жапканга акча керек болот. Всем нужны деньги, поэтому не выбирайте. Күйөөсү жакшы иштегенинде эле өзүнүн жумушу баарында эле бардыгына акча керек да. Поэтому акча үчүн баарын айтабыз. Андан кийин өзүнүн жашоо турмушунан недовольный, ушул жумуштан эметейм, что-то башка жерде изденип атам деген адамды приглашать этсеңер болот. Анан өздөрү пожизненный, позитивный, активный адамдарды эметкиле. А то бывает нудный, качан салсаң эле баласын жамандайт, качан чалсаң күйөөсүн жамандайт, качан чалсаң, в общем, бүт баарын жамандаган адамдар бар го, ошондойлордун подальше эле кеткиле, анын негативин сорулуп, ошо эме болосуңар да. Поэтому позитивный, өзүмдө активный адамдарды чакыргыла, да. Анан способный думать эткен адамдарды да чакыргыла. То есть иногда бывает некоторые, ну реально пожизненно разные люди бывают, да. Анан кийин симпатичный вам, сиздер дайыма баягы көчөдөн деле жолугуп же эшикте мамочкалар менен сүйлөшүп калсаңар, ой привет деп мам белеңер жакшы келишкен адамдар болсо ошолорду чакыргыла да. Анан кийин целеустремленный адамдар чакыргыла. Баягы сүйлөшүп отурсаң дайыма айтып аткан кай тиги жаңы гарнитур алайын деп аттым эле, ошого эметип атам деп, ошол гарнитурга аракет кылып талпынып ошону алган ушундай адамдар да көп да. Ошондой адамдарды дагы чакыргыла. Ошондой адамдар всегда успехке достигаются, да. И смотрите, ошондой адамдарды чакырдыңар, ошондой адамдар ойго келди. Анан дагы кайсыл адамдарды чакырабыз? Тааныштын списогун жазар да. Мынакей үйүңөрдөгү соседтериңер, родственниктер, семья, мектепте окугандар, эс алып жүргөндөр, мисалы үчүн банковский сфераларда жүрүп таанышып калган, то есть ушул тааныш болуп, салам болуп, кабар алышып турган баардык адамдарды, даже инстаграмдан отуруп лайк басып комментировать этип аткан адамдарыңарды да чакыргыла, да. То есть в первую очередь это Oriflame'де MLM бизнесте именно бизнести башташ үчүн первое вложение это список знакомых. Силер акча салбайсыңар, именно список знакомых саласыңар. Эгер ошол таанышыңарга силер сунуштап албасаңар, ал таанышыңар баягы самын шампунун алганы базарга чуркайт, аптекага чуркайт, же башка сетевой компанияга кетип калат, же Oriflame'деги башка командага кетип калат. Менде ушундай ситуация болгон. Өзүм аяшы төрөп, жүдөп төрөп атса бул иштегенге каяктан деп чакырбай койгом. Кийин мен башка жерде эс алып жүргөнүмдө, Испанияда жүргөнүмдө аябай эметдим. Неге мага убагында Oriflame ушинтип айтпадың? Мен дагы сага окшоп ушинтип иштемекмин. К сожалению, мен ошол изденип аткан маалымда, төрөгөн маалымда мени башка компанияга чакырып калышты. И ошол компанияга мен жазылып, ошол жерде иштеп калдым. Азыр аркамда адамдар бар. Ал адамдар таштап кете албайм. Но если убагында сен мага айтканыңда, мен ошол адамдар менен сени менен бирге иштемекмин дейт да. Эми я сейчас здесь себя до конца попробую. Если не получится, если дагы ушундай болсо, я к тебе приду, дейди да. Но сейчас у нее все хорошо, поэтому я понимаю, что если ошондой я ошибку сделала, я за нее выбрала, да. Анан дагы болуп калды ситуация. Мен жакын таанышыма сунуштап койдум. Ал таанышым нет деди. Мне стало обидно, мне стало, потому что эң близкий подружкам эле. Я хотела, думала, она придет, но она не пришла. Но потом она декретка вышла, через 2 года она ко мне в команду пришла, да. Или тоже еще другая моя подруга мага нет дей албай эле жазылды, жазылып эле просто эле жазылып койду, ну потом өчүп калды. Сейчас она замуж вышла, недавно родила, и вот что-то она думает. Я говорю, не думай, давай, гель деп. То есть вот она тоже келатат да. Поэтому просто если сиздин таанышыңызга азыр не актуальный болсо, через некоторое время актуальный будет. Поэтому просто возьмите и напишите список знакомых, кимдерди жазасыңар, түшүндүңөр, вот скриншотторду кылып алыңыздар. Анан обязательно бул жерде команда менен иштеш керек. То есть индивидуально иштесеңиз чарчап каласыз. Индивидуально иштегенде, не знаю, просто трофей вау болот, но потом сиз иштебей калсаңыз, все, это как обычный жумуштай эле болуп калат. Жумушка бардың, акчаң алдың, барбасың, акчаң албадың да. А здесь вы команда кылып койсоңор, команда куруп койсоңор, команда менен жасаган жумушуңар үчүн чоң ийгиликтерге жетишесиңер. Но команданы создавать этиш үчүн в первую очередь список знакомых составлять эткенди
составлять эткиле. Анан список знакомых составлять этиңер 50-10 человек. 50-10 человек чыкпай атабы, 10 адам жазга, 10 адам чыкпай атабы, 5 адам жазга. Просто телефонуңар контаңарды ачык кылат, там контаңарды канча адам бар, ошону эле перепишите. Одноклассники зайдите, в Инстаграм зайдите, напишите, да? И написали, дальше мне кыласыңар. Дальше, вот смотрите, ким эме болсо жазып алгыла даже. Таныштарыңар айтасыңар, мен интернет аркылуу иштеген жумушка орноштум, вакансиялар бар экен, ты тоже информацию послушай. Это тебя ни к чему не обязывает, 10-15 минут убактың кетет, информация угуп кой, если жакса иштешип кетебиз, если жакпаса ничего страшного деп айтасыңар. Айттыңар, ал адам макул болду, кечинде спонсоруңардын убактысын билесиңер, кайсыл убакытта ал информация берет. Анан инфо-чат деп создавать этесиңер, инфо-чат деп туруп макул болгон бардык тааныштарыңарды киргизесиңер. И спонсоруңар менен сүйлөшүп алсаңар да заранее могул убакытта спонсоруңар информация айтып берет. И все, киргизип койдуңар, спонсоруңардын атын жазып койдуңар, спонсоруңар информация айтып берет. Ким макул болсо командаңарга кошулат, ким макул болбосо силерге клиент болуп калат. Анан иногда бывает, мен уже тааныштарым билет, мен Oriflame'де иштеп атканымды дешиңер мүмкүн. Анда мынтип айтасыңар. Кандай, вот билесиңби, мен Oriflame'дин ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билбептирмин. Бекер саякат, бекер машина, 30-40 миң сом айлык, личностный рост. И ушундай мүмкүнчүлүктөр укканда именно сени ойлодум. Поэтому для меня очень важно, чтобы ты послушала информацию. Давай 10-15 минут убактын кетирип информацию угуп койчу чаттан. Потом решим, что дальше деп айтасыңар. И все, киргизип койсоңор, баягы эле спонсоруңар информацияны айтып берет, да? Информацияны айтты, либо мен командаман болсоңор, мен информация айтып берем, да? Информация айтып бердим, макул болсо командаңарга кошулат, макул болбосо силерге клиент болуп калат. Но и вообще клиент дагы болбой, эч нерсе дебей тымпыйып койсо, тымпыйып отурат турсун, 2-3 ай байкап отурат. 2-3 айдан кийин силерге келиши мүмкүн, 2-3 айдан кийин дагы бирдеме болот. Мүмкүн 1 жылдан кийин төрөп калат. Мүмкүн еще что-то болуп калат. Эми жашообузда никто же не застрахован в этой жизни, всякое бывает. И ар кандай ситуация болуп калат, и ошондой ситуациясы өзгөрүп, возможно, сиздин предложениеңиз, сунушуңуз ага актуальный болуп калат. Анан бир эле сунуштап коелу, все деп жаппайбыз. Ошол сунуштаган адамдарыбызга несколько раз, 2 айдан кийин, 1 айдан кийин, 3 айдан кийин, жарым жылдан кийин сунуштап турабыз, да, то есть кабар алып турабыз. Но пока ал унчукса деле, унчукпаса деле каталогдо ошентип рассылка кылып турсаңар болот. Возможно, клиент болуп берет да силерге ал. А возможно, силердин командаңарга бизнес кылбай эле, жөн эле өзү үчүн эле арзан баада алганы регистрация болгон адам да болушу мүмкүн да. Себеби ал деле ошол кичине 1000 сом, 2000 сом деле заказ кылса товар оборот кылып атпайбы? И команда менен жасаган товар оборот үчүн акча алып атпайбызбы? А иногда бывает, ошол адам жазылат, укмуш подаркалар жакшы көрөт, сонун продажа кылат, продажадан да акча түшү көрөт, и продажадан алып сатып аткан үчүн дагы товар оборот жасап атпай, ал да командный товар оборотко кирет, ага да акча алат. А возможно, сизге окшоп бизнес кылганы келет, 150 балын жасайт, адам жазганды эметет да, анан активный болуп келет дагы, сиз менен колдон буттан алышып, сизге ключевой партнер болуп, чогуу бизнес кыласыңар. Но все эти 3 категории людей совместный товар оборот жасаганыңар үчүн компания силерге акча төлөп берип атат да. Вот, ушул жумуштарды жасап, могул айтылган 9000 сом киреше алууда да, бул жердечи 9000 сом могу кирешеге чыгып атат да. Вот, түшүндүңүздөр, кимде кандай суроо болсо задавайте, я начну читать комментарийлерди, да. И смотрите, очень важно, вот это вот хочу сказать, да, что вы конкретно сделали для того, чтобы достичь своих целей, да, у вас какие цели есть, максатыңар барбы, жокпу, кыялыңар барбы, но если силер конкретно эмне акчага, эмнеге кылганыңар керек билбей аткан болсоңор, просто тоже менеджериңерге, директоруңарга, спонсоруңарга кайрылгыла. Если мен командам болсоңор, мага кайрылгыла, мен билбей атам, мен жашоодо өзүм билбей атам, өзүм таппай атам, изденип атам дей турган болсоңор, мен жардам берем. Себеби мен өзүм башында акчага келген эмесмин, мен өзүм изденип атканымда келгем. Просто как өзүм үчүн арзан алып турайын деп, но өзүм изденип аткам, бияктагы обучение, могут немелер жагып, өзүм вот саморазвитие болгон үчүн мен Oriflame
калып калдым. Потому что мен 2 баламен 4 жылдан бери үйдө отуруп аябай деградация болгон экенмин. Прям ушинтип прям хотелось, жаждала да что-то новое, потому что эми карап койсоңуз эми күйөөмдүн өзүнүн эмеси бар, жумушу бар, кирет чыгат, анын жашоосу улана берет экен да. Поэтому мне хотелось измениться, мне хотелось өзүм өзгөрүлүп баштагандан кийин мне хотелось командамдагы адамдарга дагы жардам бергим келе баштады да. Себеби командамда бир эже бар эле, байкуш айтат, 5 балам төрөп, бетин баары пигментация болуп кеткен экен да. Анан кыз айтат экен да, апа мектепке эми кичүү кызын жеткирип эмеси айтат экен да, апа мектепке мени жеткирбей эле коюңузчу, эжекемдер эле жеткирсинчи, сиздин бетиңизден уялып атам дейт экен да. Анан аябай ыза болдум дейт да. Анан бир чети жиним келди дейт. Ушул 5 өңөрдү тууганча менин бетиме дак түшүп, карта түшүп калды депчи. Анан тиги ойлоп көрсө, бир жактарга барайын десе деле күйөөсү алып чыккысы келбей эле, анан ошо чогуу барам дегенде эле экөө мушташып согушуп атып эле зорго барат экен да. Анан мынтип ойлонуп калдым дейт, эгер менин кызым уялып атса менин бетимен, значит күйөөм деле уялат экен да депчи. Оказывается, ал ушунча тириликке берилип кеткен, 5 баламдын кирин жууйн, богун жууйн, тамагын берейин деп, күйөөсү жалгыз иштесе анын акчасын аяп отуруп, ал өзүнүн аял экенин, өзүнүн сулуулугу бар экенин унутуп калган экен да. Анан өлүп кетсин дедим дагы деп келди. Анан Optimas кремин алды, колдонду. Кийин Бишкекте турушат эле, Жалал Абадка көчүп кетишти. Но бети жашнакай болуп жылтырап, сонун болуп калды да. Анан кошуналар да айта баштады. Анан кошуналар да заказ кылып ушинтип эметип баштады да. Анан айтат да, күйөөм жөн эле сүйүп эле калды го деп күлөт да. Анысы кандай, ал эженин, например, ошо күйөөсү, возможно, мен күйөөсүнүн аяка бияка баспашына, күйөөсүнүн кайра аялына болгон жылуулук сезимин возвращать эткенге жардам бердим да. Мен өзүм ушинтип ойлойм. Балдарынын апасынан уялбай калышына жардам бердим. Тиги аялдын аял экенин унутуп калганын ойготконго жардам бердим да. Аябай сүйүнөм да ушул историяны эстеп эметип калганымда. Анысы кандай, сиздерде деле ушундай болушу мүмкүн да. Кимдир бирөөнүн кандайдыр бир эмеси болуп атат, ошонусуна жардам беришиңиз мүмкүн. Ал эже бизнеске калган жок, бирок ал эженин ошол маалда келген көйгөйү бар эле, мен чечкенге жардам бердим да. И вот ушундай ситуациялар көп кездешет да бизде дагычы. Поэтому ни за кого не решаем, в жизни всякое бывает, да, и ошого жараша вот помогаем, помогая себе, помогая другим, помогаем себе. Көз келе элек 2 же 3 күн болуп кетти го. Кайсы көз келе элек? Я не поняла. Так, заказ начал убакыттан кийин келет. Заказ канча убакыттан кийин келет, Если Бишкек шаарында жашаган болсоңор, силерге немножко эртерээк келет. Но могул пандемияга караша биздин графигибиз дагы кичине жылышып атат. А так обычно бир жуманын ичинде, минус плюс бир жуманын ичинде келип калат, 5 күндүн 4 күндүн ичинде. Но сейчас компания очень хорошо работает. Почта аркылуу, курьерский доставка аркылуу жеткирип берүүдө да. Анан смотрите, экинчи күнү кеткен заказдар 5-нчи күнү келет. 5-нчи күнү кеткен заказдар кийинки 5-нчи күнгө келип калат. Ушундай күндөргө ориентир алсаңар болот. Анан заказды любой маалды кетирсеңер болот. Заказды кетирип атканда астында чыгып калат. Силердин заказыңар момчанчы күнү келет деп датасын компания өзү жазып коет. Анан азыр бизде курьерский, анан почтовый доставка болгон үчүн Кыргызстандын кайсы булуңунда жашасаңар дагы ошол жерге компания өзү жеткирип берет. Анан любой другой магазинге барганда акчасын сразу төлөйбүз, бул жерде деле ошондой. Акчасын сразу 100% төлөгөндө силердин заказыңар сборкага кетет. Если заказ кылып коюп акчасын төлөбөй койсоңор, заказыңар сборка болбойт, товарыңар келбейт да. Поэтому акчасын сразу заказ кетиргенден 48 сааттын ичинде 100% төлөп коюш керек. Но тем быстрее акчаңар төлөсөңөр, тем быстрее сборка болот товарыңар, и тем быстрее эртерээк келет колуңарга. И силердин товарыңар запечатанный, өзүңөрдүн атыңар, имяңар менен тыпырайып келет. Нет таких родственников, да, которые давали бы нам лишний раз деньги, да, я тоже не вижу. Тогда в обычных магазинах скидки только, скидка ограниченные болот. Так, суроолоруңар болсо берип коюңуздар, кыздар. Все, эфирди сактап коем, YouTube'га киргизип коем, албетте. И
Да, Гүлнар эже жазып аткан, я в Oriflame для саморазвития и путешествий. Да, эми караңыздар, бизде азыркы учурда Таиландка бекер саякатка барууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан бизде ар жылы жайында Oriflame'де мега форум, анан банкет директоров болот Алматыда. Если директорский уровень ача элек болсоңор, ошого ориентир алсаңар болот, эмдиги жылкыга квалификация кылсаңар болот. Но силер азыртан менеджерский уровеньге чыгып калсаңар, Алматыда боло турган мега форумга барганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ал жерде компаниянын СНГ боюнча баардык адамдар келет, эң күчтүү лидерлер келет, опыттары менен бөлүшөт, Oriflame'дин масштабын көрүп келесиңер да. И ошол жерге барып келсеңер болот, минимальный эле жол киреңер эмеге чейин арзан эле 300-400 сомдон эле болот. Да, анан вот бир күндүк, 1,5 күндүк ошол Алматыга боло турчу мега форум саякатка барып келсеңер болот. Но обязательно менеджерский уровеньге чыгып калыш керек да. Пока вот вот июль, август, если вот ситуация карантин менен разрешаться этип калса, иншалла болот. Ошого ориентир ала бергиле. Андан сырткары долгосрочный дей турган болсок, могу срочно ушул 3 айдын ичинде директорский званияны ачыш керек. Директор деген ким? Командада минус плюс 100 адам, бир айда бир жолу 3000 сомго товар өзүнө же туугандарына, башка бирөөлөргө товар алып турган адам да, 100 адам. 100 адамды кантип табыш керек экенин таанышын списогун түзүп баштагыла, анан дагы жекече түшүндүрүп беребиз да. Вот, бул тууралуу дагы көбүн эфирлер болот, дагы сүйлөшүүлөр болот, түшүндүрүп берем. Сиздерге азыр только 9%-ын уровенин гана түшүндүрүп бердим. Но если, например, 12 силер 9% болуп 12%ке чыккыңар келип атса, командаңарга өзүңөргө окшоп ушундай 2 адамды 9%ке чыгарып койгула. Силер 12% менеджер болосуңар, 10 000 сом айлык аласыңар. А если ушундай 9%ке 3 адамды чыгарганды үйрөтүп койгула, уже 15 000 сом айлык аласыңар. А если 4, 5, 6 адамды үйрөтүп койсоңор, 18% менеджер болосуңар, 20 000 сом аласыңар. А если 8 адамды ушинтип 9%ке чыкканга үйрөтүп койгула, директор болосуңар. Оңой эле жумуш да. И все, Таиландка бекер саякатка барасыңар, $1000 премия аласыңар. И еще банкет директоровка 2 адамга приглашение аласыңар. Все, убактым бүттү, эфирди сохранить этип калайын. Эфирди ссылкаларын жөнөттүм. Суроолор жок болсо, кирип көңүл бөлүп бергениңер үчүн рахмат. До новых встреч. Так, все, я завершаю эфир.